идеалдуу закон бир гана Куран. Идеалдуу жигит деген өзү голом деген эме пайгамбар саллаллаху алейхи идеалдуу киши болгон. Ким ошо пайгамбар саллаллаху алейхи эмесин окуп, ошо пайгамбар саллаллаху алейхи жолуна түшүп, ошого ээрчисе, мына ошол идеалдуулукка аракет кылган болот. Бирок 100% идеалдуулук боло албайт. Бирок ошол идеалдуулукка аракет кылат. Жана кыздар болсо кимди кумир тутуп, кимди жанагы кимден пример алыш керек? Бул ошо пайгамбар саллаллаху алейхи аялдарынан пример алып, мына ошолорго аракет кылып, ошолордой болуп, ошолор жүргөнгө аракет кылса, мына ошо идеалдуу кызга аракет кылгандык болот да. Бир 100% эме идеалдуу боло албайт. Анан бияктан бир кыз айтып кетти, жанагы улуу патриархат айткан депчи, Ленин деп. Оку жана оку деп. Муну Ленин муну Курандан алып туруп айткан муну. Бул өзү эме айткан эмес. Жана бияктан айтты бирөө идеалдуу закон жок депчи. Идеалдуу закон бир гана Куран. А калган закондордун бардыгында карама каршылыктар бар, ал идеалсыз закондор да. Бир гана Куран идеалдуу закон. Ким ушул ислам дининде жашаса, ушул эки дүйнөнүн бактылуулугун алат. Мына ушул жакта идеалдык жашоо бар да. А жана кыздарды алага чыгып кеткен себеби ошол мындайча айтканда, бул бир Аллах Тааланын бир кандайдыр эме кандайдыр бир эмесинде сыноосу да болчу. Сыноосу жана ошол кызды ошол жолдон жанагындай ыңгайы идеалдуу болуп калса отуруп калгыла десең болот да. Эми чындыгында ислам дининде законго такай бербейчи? Чындыгында ала качуу ислам дининде дагы эметилет, туура келбейт. Неге дегенде ислам дининде таанышып көрүш керек, э? Рахмат, чоң рахмат.